Assalamu alaikum достор, биз бүгүн Жалал Абад шаарындабыз. Жалал Абад шаарында ушундай кайгылуу бир окуя болуп тур. Бул жерде өрүк, малина, шербет дейт, газвада ушул суусундук саткан жерден азыркы маалыматтарга таянсак, бир 20 жаштагы кыз каза болуп тур. Там девушка, что ли, внутри была? Ай! Ой, куда сам такой? Сиздер кайсыл жактансыздар? Пожарный. Жалал Абад боюнча пожарный турбайбы? Менин атым Умар Даданов болот. Таный. Не сакыр беришинен. Ашкананын ичинде газ баллону турганда түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз. Колор койдурганбыз. Эмне ушул жарылган жердеги дагы аты фамилиясы болду, бизде даныйлар бар. Жайгашкан экен, тетигил жерден учуп келип туруп боякка кирип кетиптир да. Биз канчадан бери эле какшап эле келатабыз, ушул газ баллондорду алгыла деп. Мисалы ушул кыздын өмүрүнө ким жоопкерчилик алат, туугандар? Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Assalamu alaikum достор, биз бүгүн Жалал Абад шаарындабыз. Жалал Абад шаарында ушундай кайгылуу бир окуя болуп тур. Бул жерде өрүк, малина, шербет дейт, газвада ушул суусундук саткан жерден азыркы маалыматтарга таянсак, бир 20 жаштагы кыз каза болуп тур. Баягы биз постоянно ар дайым такшап келебиз, ошол газ баллондорду сыртка чыгаргыла, сыртында бир ящикте болуш керек деп. Анан ушул жерде иштеп аткан жап-жаш кыз каза болуп калыптыр. Биз видеолорду да коюп коебуз. Азыр жер инспекторлор качып баратат. Жүрсөк, ушулар караш керек болчу да, негизичи туугандар. Жанагы бүт ошол газ баллон, жанагы биз тартып жүрбөйбүзбү? Ар бир ашкананын ичиндеги газ баллону бүт бар экен. Ушулар караш керек болчу. Арсын бат-баттан кетип барды. Аз кармайсыңыз. Аяна кетип калдым. Все, машина отурат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Денсаулыктарыңыз жакшы? Сиздер кайсыл жактансыздар? Пожарный. Жалал Абад боюнча пожарный турбайбы? Менин атым Умар Даданов болот. Таный. Не сакыр беришинен. Тигил жакта эмне болду эле? Бизге күчүп жооп берсек болот? Ошо сизге атайын келдик да. Азыр рейд жүргүзүп атасыздарбы? Жок, рейд эмес, просто элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буга чейин неге жүргүзүп жоксуз? Буга чейин деле жүргүзгөнбүз. Буга чейин жумасына бир жолу Бул базар, Береке базар, Шабдал базар, полный базарларга жүргүзөбүз. Дайыма жүргүзөбүз. Газ баллонун ичинде турсачы, ашкананын. Ашкананын ичинде газ баллону турганда түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Колорду койдурганбыз. Эмне ушул жарылган жердеги дагы аты фамилиясы болду, бизде даныйлар бар. Келип түшүндүрүп кеткенбиз. Анан бизде бир жолу баа ишкананы жабып, закрытый кылып кое албайбыз. Тиги газ баллонду алып чыкканга укугуңар барбы? Газ баллон албай койсочу? Жок, эскертме беребиз. Анан алып койгон. Мисалы мен ишкермин да. Мен кичинекей бир фастфудта иштетип атам. Ооба. Анан газ баллонду ичине коюп койгом, сыртка чыгарбай койдум да, такыр. Сиз келип эскертүү бере бердиңиз. Андан кийин мен эгерде такыр чыгарбай койсом, ал газ баллонду сиз кесип салганга, алып чыгып салганга укугуңуз барбы дейт? Жокпу? Жөн эле эскертүүлө беребиз. Жөн эле эскертүү беребиз, ооба. Сиздин мойнуңузда эмес экен да, ооба. Биз эскертүү беребиз, күйгөн болсо келип өчүрөбүз. Биз өрт өчүрүү кызматы ушундай. Тиги МЧС карайбы? Кайсыл жак карайт? Жок, бизде ошо МЧС. Сиз пожарный эмне болосуз? Ооба, пожарный МЧС барды бир да. Аты жөнүңүз? Бексултан Абдыкадыров. Ким болуп? Прапорщик. Начальник карабы. Жакшы. Азыр ошондо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, Жалал Абад облусу боюнча. Биз атайын ошол үчүн келдик да бул жергечи. Дегеле 20 жаштагы кыз, буга чейин билесиздер, 2-3 жыл мурун Бишкектен фастфудтан тоже бир где-то 20 жаштагы кыз ошентип каза болуп калган да. Постоянно эле ушул газ баллондор жарылат да. Анан сиздер эгерде мындай ушул МЧС жогорку кеңешке берсеңиздер болбойбу? Алар одобрять этип, сиздерге укук бергендей кылыпчы, мени кесип салгандай кылып ошол газ баллондорду. Биздин жетекчилер менен сүйлөшсөңүздөр болот. Жусупбек Бакиев 18-де жайгашкан. Ошол жерге барып жетекчилерден сурасаңыздар болот. Анан сизге айтып атам, как прапорщик, сиз эми кандай дейсиз? Биз эми түшүндүрүү иштерине чыгып. Негизи ошондой туура болмокто дейм. Туура. Анан ушинтип эле жарыла берет. Чын. Биздин не сакыр долбоорун көргөнсүздөр да. Көргөн, тааныйм. Мондай газ баллон турат, бул жагында деген фри жазып атат, май мененчи. Ал чачырайт, жарылат. Май тийгенде уже сөзсүз жарылат.
ал жөнүндө инструктаж өтөбүз, ученияларды өткөзөбүз. Убакыттан пайдаланып көрүүчүлөргө да айта кетсеңиз болот да. Көрүүчүлөр эми Жалал Абад шаарынын тургундарына жалпыңыздарга эле кайрылат элем. Өрт өчүрүү боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жүрөбүз азыр. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Мисалы үчүн обычный эле ошо газ баллонду алсак, газ баллонго май тийгенде сөзсүз жарылат. Аны эhtiyаттап иштетишибиз керек. Ал газды ошол ишкананын сыртына коюш керек да, и сыртында темир менен, ящик менен жабылып туруш керек. Анан тешиктери болуш керек. Анан тешиктери болуш керек. Биздикилер ошол именно фастфуд пиширип аткан жерин түгүнү астына алып барып атышпайбы? Ошодон келип чыгып атат. Ал эми элдердин өздөрүнүн кандай десем, мындай айтканда, өздөрүнүн шалакылыгынан келип чыгып атат. Сиздер штраф жазып бере аласызбы? Жок, бизде штраф жазып бере албайбыз. Жок, жазып бере албайбыз. Биз жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Штраф жазган жагынан кимдер карайт? Жок, штраф жазган жагынан санэпидстанция өзүнчө. Бизде пожарный надзор деген бар. Пожарный надзор ошолор жазат штраф. Ошол жака берсеңиз болот экен да. Биз кагаз ошол жака өткөзүп беребиз, анан алар өздөрүнчө текшеришет. Хорошо. Жумушуңузга ийгилик. Хорошо. Салам алейкум. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекениңизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекениңиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дараги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дараги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Туугандар, ошол жанагы суу саткан жердин аркасындабыз биз азыр. Негизи бул нерсе менен чыгып туруп, анан газ ушундай аркасында болуш керек болчу да. По идее, бул газ бар жерден бул жактан элдер түшүп чыгып атпайбы? Өтмөктөнчү, достор. Анан негизи бул жерге уруксат бергенге болбойт го деп ойлойм да мен. Невооруженным взглядом менен караганда вообще негизи дал келбейт да. Бул жерден түшүп келатканда эле ушундай коопсуз элдерге коопсуз нерсе. Элестетиңиздер, сиздер Жалал Абад облусунун, Жалал Абад шаарынын тургунусуз, базарга келдиңиз, ушундай түшүп келатсаңыз эле ушун жарылып кеткен. Ушул жерден балмузак саткан жерден тигил кыз иштеп атканда жарылып туруп азыр бул жерде опечатывать этип кетишиптир. Анан тигил жанагы именно газ баллон жарылган жерден жарылып туруп, анан ошол жерден учуп келип туруп, бул жерде банк жайгашкан экен, тетигил жерден учуп келип туруп боякка кирип кетиптир да. Бул рекламанын аркасында терезе бар экен, ошол айнекти сындырып, анан тиги темир тор бар экен, банктын өзүнүкү. Анан ар жагында күзөт кызматкери туруптур, жана СБшник. Анан ошого бул учуп келип тийгенден кийин бул темирлер ар көздөй жылынып, анан тигил ошол жерде күзөт кызматкеринин аркасына тийиптир да. Бул жактардын айтуусу боюнча. Биз канчадан бери эле какшап эле келатабыз ушул газ баллондорду алгыла деп. Мисалы ушул кыздын өмүрүнө ким жоопкерчилик алат, туугандар? Туугандар, азыр жанагы МЧСтегилер менен байланышып атат. Жана съемкада жүргөм, бошой албай азыр кайра чалып атам да. Прапорщик Абдыкадыров деп аткан, Алло, салам алейкум аке. Азыр сиз экөөсүнүн сүйлөшүп атканыңыз жазылып атат да. Камерага тартылып атат. Жаңы элеки айтып атпадыңыз беле, жана газды алган суусундук боюнча ошол жерде маалымат берип койсоңуз. Кандай дедиңиз? Ал жерде борбор тору суда борборунун алдында тез тартым сатылуучу жайда газ алган суу даярдалуучу бочка жарылганда газ баллон эмес. Эмне үчүн баардыгы газ баллон деп жазып атышат? Жок, ал жерде элдер тура эмес маалымат берип калышкан да, анан элдер аргимик артыруу неме кылышкан, ал жерде бизде толук маалымат бар. Суу даярдалуучу бочка жарылган ал жерде. Газ алган суу даярдалуучу. Суу даярдалуучу бочка, суу даярдалуучу бочка менен газ баллондун эмне айырмачылыгы бар?
gaz balonda misal üçün bazı tesapın dayarlaganda gambургер pişirip oşonda ot çağırtırıp, gaz çağırtırıp. Bu yerde suga gaz bergen boçkalar var. Ошол газды мисалы бул деле газ экен да туурабы? Ошол газды эшикке чыгарыш керек беле негизи? Же ичинде тура берсе боло береби? Негизи сыртка жайгаштырыш керек да. Бул боюнча толук немени көзөмөлдүү. Экете кийинчилик бар, экологияныкы. Ошол кызматчылар сыртка чыгарганын менимче штраф салышат. Биз жөн гана тестаттын сатылуучу жайларга барганда жөн гана түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп алабыз. Штраф сала албайбыз, ал жерде жабып албайбыз. Анан жана айтпадыңызбы, атыңызды ким дедиңиз? Прапорщик Абдыкадыров. Прапорщик Абдыкадыров. Все хорошо, чоң рахмат. Туугандар, ушундай жаңы элеки сууга газ берүүчү баллон экен. Бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча бүт СМИнин бүт барында газ баллон деп айтылып аткан. Анан азыр эле биз менен ушул МЧСтин өкүлдөрү, пожарныйдын өкүлдөрү байланышты. Сууга газ берүүчү баллон жарылыптыр да. Бул деле газ баллон деп айтылат да, бул деле. Ошондой болот. Ким билсе, комментарийге жазып коюңуздар. Достор, бул газ ошол баллончикти дагы негизи эшикке чыгарыш керек дейт. Жаңы эле чалып өзүңүздөр деле уктуңуздар, күбө болдуңуздар, МЧСтин өкүлдөрү. Ата-энеси мага байланышка чыкты, азыр үйүнө келдик ошол жерге. Кызым 17-ге чыккан болчу. Сентябрда 18-ге толмок. Кайякта окучу дедиңиз? Ошто окуйт болчу. Ошкуда чет тилдер факультетинде окуп, 1-курсту бүтүп келген. Анан кичине дем алып анан иштейин деп ишке чыгып алды эле ушул. Өткөн экинчи күнү ишке чыгып, ошол күнү ишти баштаган. Ал жерде кичинекей жерде бургер саткан адам турат. Жанында мороженое саткан аппарат, жанында газ баллону экен. Газ вода саткан жер. Бир адамдын көчүгү дагы айланбай турган ушундай кичинекей тар жерде ошончо нерсени тыгып алганда. Бургердин ысыгы, ал жердин ысыгы канчалык, бургер бышырып аткан жердин ысыгы канчалык, ошонун ичинде газ баллон дагы бар экен да. Мен буга чейин эч мындай газ баллон жөнүндө түшүнүгүм болгон эмес экен, ушундай ысык жерде турса жарылып кетет, же газ баллон имараттын ичинде турса жарылып кетет деген түшүнүгүм болгон эмес экен. Кызымда дагы маалымат болгон эмес. Ошол ишке алган адам кызыма түшүндүргөн эмес экен. Анан ушул окуя болгондон кийин адамдардан сураштырсам, аны бирөө заправка кылып бериш керек экен. Ошону кызым өзү заправка кылып турду, ага суу кошот экен, дагы бир нерсе кошуп заправка кылат экен. Анын давлениясы болот экен, аны өлчөп туруш керек экен. Ал газ баллон өзү дагы самоделка экен. Эгер заводской болгондо ал 10 градуска давленияга чейин көтөрө бермек экен. А самоделка өзүлөрү жасалган. 40 давление 4кө чейин эле жарылып кетиши мүмкүн экен да. Анан кийин ушу көз өткөндөн кийин дагы сураштырсак, ал мурун дагы жарылган экен, көрсөчү. Анда бирок адам өлгөн эмес экен, кайра деп сваркалап, кайра ишке киргизип койгон экен. Баракат болуп, ошо кызым ошо күнү. Канча күн болду иштегенде? Канча күн болду? 3 күн болгондо, бир күн жамгыр жаап мороженое өтпөйт деп барбай калган. 2-нчи күнү иштеди, 3-нчү күнү иштеди, 4-нчү күнү жамгыр жаады окшойт. 5-нчи күнү иштеди, 6-нчы күнү ушул окуя болду. Иштеген 3 күн болгон. Анан ошол жанында бургер саткан эмелердин телефондорун таап, алардан сурасам, алар айтат. Ошо түшүндүргөн эмес экен, дагы мороженое смесин кылып берген эмес экен. Кызым өзү кыйын чыйрак кыз болчу. Нарактан смесин таап, анын касасы жок экен, касасын таап, носун таап, өзү шыпылдап кылып аткан экен да. Ошол күнү 12-де кызым айткан, келип айтат, апа мен күтүп отурам, 8-де келем деди, күтүп отурам. 12-де дагы келген жок. Ээси жоопкерчиликсиз адам экен. Күтүп отурам. Ошондо келем, тип түшүндүрүп бериптир. Ушинтип иштетесиң деп. Анан кете бериптир. Кийин 2-нчи күн, 3-нчү күнү айтат, апа бул жерде кантип иштейт билбейм. Жаман ичи палит экен, ошону тазаладым деп ушинткен. Анын тазалыгын караган адам болбоптур. Ал газдын Кайрат кылыңыз. Газдын эмесин караган адам болбоптур. Караш керек. Балага түшүндүргөн адам болбоптур. 17 жаштагысы билбейт да. Анын апасы мен деле билбеп, мен деле жөнөтпөй койбоптун ошентип. Бир барып кызым айткам, ушул жер мага чакпады. Ушундай кичине жанында кантип иштедим, ысык. Төбөдөн тийген күндүн ысыктыгы, ичиндеги бургер пичирган эменин ысыктыгы.
Kayrattınız. Şu keyin telefon qarab görsem şu kızların aytkan eken görөскөн men yer tap-таза кылып клиент чакырып алам. Сонун кылып алам шерди. Урuk adamlar takır tazlagan dilemezken apa. Şuncalı çipaylı deken dep tıkıldap. Yine ölgönden keyin barsak şu jandagılar dile aytat. Tap-таза kılıp şu erte gelip tazalap bar жоғын kılıp atkan. Şira kız eken dep 2-3 günde tazalap şimdi. Gelecekten göptüm müttendirigen kızımız şu gün kucakta oturup kaldı. Hayratullah. Al ошол иштеткен адам анын эртемен даярдап бериш керек экен аны. Мороженоны смесин кылып бериш керек экен. Берки газ воданы даярдап бериш керек экен. Ошону эч ким эчтекесин кылбаптыр да. Кийин кече кызымдын телефонун колума алгандан кийин карасам ошол жерде кишини күтүп тур. Эсинчи, келесизби, түшүндүрүп бересизби, көрсөтүп бересизби деп кайра. Ушунчалык жоопкерчилиги жок адам экен. Телефондан көрдүңүзбү ошондой? Кызым ошо киши менен сүйлөшкөн сөздөрүн кийин окудум да. Милициядан алдык да телефон. Телефонду кече колубузга алып кече кешинде карасак, ошо кишини кыйын күтүптүр да, көрсөтүп бериң, түшүндүрүп бериң дең. Жалыныптыр. Келесизби, байке келесизби десе. Түшүндүрүп бериң. Муну каяктан алам, буну каяктан алам деп. Азыр. Иншаллах деп эле эме кылыптыр да. Мында кылсаң эле мында болуп калат, мындай кылсаң мында болот деп. Телефондон түшүндүрө турган эме эмес. Сиз кантип билдиңиз? Кандай болду? Кабар кандай айтылды? Мен неме 9да сүйлөшкөм кызым менен. Анда жакшына кылып апа ишке келип калдым уже деп жаркылдап сүйлөгөн. Анан 11лерде дагы бир жака кетат менен басканча сүйлөшпасайын деп зона кылдым. Зона кылсам чөжөй бир эркек алды. Кызыма чалдымбы, кандай эркек ал деп карасам, кызымдын эле телефону. Анан силер менин кызым телефон каяктан алдыңар десем, анан ошентип Ровудага келиң деп чакырды, кызың өттү деп андай деген жок. Ровудага келип калың деди. Ровудага эмес, анан кийин жетейин деген моргко келди. Моргко чакырды да ушинтип. Тияктан алып чыгып анан моргко алыптыр да. Тигил жерде. Ошол жеке ишкер. Ошончо акча тапкандан кийин ага заводко коюп койсо болбойбу? Эгер самоделка койчу болсо, аны койбой эле койбойбу, бир адамдын өмүрүн албай. Самоделкадан такыр болбойт да, аны сыртка чыгарып коюш керек болчу. Газ баллондор сыртка чыгарып атайын ящиктин ичине тоголок тешиктер менен мен телефондо видеосу деле бар. Ошол бир эки адам батпайт ал жерге. Ошол жанында бир бүргөр психологом деп жылып ошентип иштеп эме кылган экен. Адам үчүн зарып келди. İçinde marordan aparatı var, burgerin aparatı var. Kızma mesajı yok. Hadi nişke kız balgon için batı hep dep eme kılıptır. Altırardan çalsırar dep. Ye biz anık. Men bargan bir oşunda. Üstünde bularım bilmem. Kızman ayrılıp kalarım bilgende. Oşunda ele toktatıp cevap çıkıp gitmek gerek emez. Özü kıyın energisine kız bolçu bağırına yetişem, okuma dağı yetişem, işke dağı yetişem, apa büyün işine dağı yetişem dep. Hareket kılıp tıpıldap. Başkaça jaralgan kız ile de. Bu 100 yılda jaralbay turgan kız ile. Aldırar da jazdırar bu bir pasta aldırıp koyduk. 5 minute de jarıldı. 5 minute mi? Sekund dile getirdi, sekund dile. Gidip kaldı kızım. Kızım beni kıyınacak şuyor çayacı. O sonra kaçma kafamı kat ettim. Kaçmak. Ne jarıldan kaçmak erge julamak emez. Özü de bilmeye kaldı baykuş kızım bilmeye kaldı. Anı dilekler abdan köp olsun maksat işe açmaya kaldı. Al ошол жерде жардыргыч зат бар экен, биз деле эми угат. Ошо коркунуч экенин билбей калды ошол кыз. Бир оз айтса, иштебең эмес. Малас коруп канча эмес. Бир оз айтса болмок да, бул жарылгыч зат. Зарылгыч зат. Ал ошол ээсине акча керек экен, эртемен келип түшүндүрүп берсе болбойбу? Эртемен заправка кылып берсе болбойбу аны?
техника безопасности деген. Телефондан эле сүйлөшүп турганда. Безопасный деп эметип койсо болот эле. Охо. Эчтеке билбей калдым. Ошолордун үстүнөн мындай текшерген адам жокпу? Ошо санитария дейби, ошо тазалыкты караган адам келип текшериш керек эле. Бул суу саткан жер, санэпидемстанция, МЧС, өрт коопсуздугу. бургер өтө ысык анын ичи, бургер. пожарныйлар бүт Пожарныйлар бул шаардын көркүчү, шаардын көркүнө да туура келбейт. Адамдар чыгып аткан көпүрөнүн жанынан эле бир кичинекей тазалыгы жок дейт анын ичи. Ал жерден туристтер өтсө эмне болот, башкалар өтсө эмне болот, чет өлкөлөр өтсө эмне болот, жаш балдар өтсө эмне болот. Шаардын көркүнө да туура келбеген жерде ошондой жерге кичинекей биринчи бергенде бургер жок экен. Ошону акча табайын деп бургерди тыккан да. Газбада менен суу мороженое болгон. Бургерди дагы тыккан. Анан кийин Зарина мен ушул жерге иштейин деп макул болгондон кийин анан кийин кызым ремонт кылабыз 15 күн неме бир жумада бүтөт деп алдап бир жумага 15 күнгө чейин бүтпөй тура бериптир да. Зарина улам звонок кылат экен, бүттү ремонт кылып атам дептир. Ремонт кылганы ошол кичине 2 метр жерди дагы ортодон бөлүп бургерди киргизип коюптур. Бөлгөнгө деле болбойт, ошо катарын бургерди апарат орнотурган. Анан кийин ал жерге Зарина көрүп айныптыр. Ушундай чоң эле бир өзбек киши экен. Эми ошол менен турса кандай болот? Мен тура албайм, өзү да мындай аябай көркөмдүү, сулуу, ушундай неме кыз болчу да. Модель боло турган кыз болчу да 1.76 бою. Шунчалык келишкен кыз эле иштебей койсо акчадан деле зарыккан эмес болчу. Өзүнүн атап үй алып беришкен, оштон 2 бөлмөлүү. Акчанын деле кереги жок эле. Эл иштейт, эл кылып атат, досторум иштеп атышат деп. Ошо мен жетишем деген, мен жетишем, мен баары жетишем, мен колуман баары келет дейт эле. Деп бар ошол жерге иштегенине 2 күн болгондо анан өзү деле мындай эркек киши менен турганда жийиркенип тургусу келбей туруп, бирок негедир ошо киши аны алдаганда акчаны көп табасың, антесиң, мынтесиң деп жаш баланы алдап. Анан бул дагы кыйын ишенчек, аябай жүрөгү түз, жүрөгү ак кыз болгондо. Анан ошонун ишеничи менен анын үстүнө өзү энергичный болчу да, бир жаман жерди жакшынакай кылып 2-3 күндө гүлдөтүрө турган кыз болгон үчүн ошол жердин палит мал жаткандай жерди шампундап, жууп, тазалап, ошол жерделер таң калаткан экен. Бул кыз мынча жууп атат. Эмне үчүн зачем сага ошол жерди тазалап деп таң калачкан экен. Ошону дагы тазалап, мен деген бул жерди мындай кыламын, мороженое деген бир күндө мынча сомдо эле сатылат экен. Мен аны сместерине башка каражаттарды кошуп өтө таттуу мороженое кылып элге деген ушуну көрсөтөмүн. Мен аябай жакшы мороженое жасаймын. Бул жерди гүлдөтүрөмүн, мен мындай кылам деп өтө энергиясы ашып турган шунчалык күчтүү кыз болгондуктан ошол жерди да ошентип гүлдөтөм деп ойлоду да, ал аны атылып жарылып кетишин билген жок. Биз азыр угатабыз, ал жерди май кол менен кармаса да жарылып кетет экен да. Ошолорду айткан эмес. Бул жер 17 жашар кыз 2 айдан кийин 18-ге толот. Ошол жерди бул жерди май кол менен кармасаң да жарылат. Бул агне опасно. Бул жерге этап болуш керек. Жанагы шкаласы 4төн ашпаш, 3төн ашпаш керек. Бул самоделка деп айтып койсо бала ошол жерге иштебейдир эле коет болчу да. Өзүн ушунчалык өзүн сүйөт эле бул кызчы. Өлүм эмес, өзүн ооруга да ыра көрбөйт эле. Өзүнүн денесиндеги ар бир клеткасына маани берген кыз болчу да. Бетинин ар бир клеткасына, денесинин ар бир мүчөсүнө маани берген шунчалык алдыңкы кыз болчу. Мындай вундеркинд кыздар 100 жылда бир жаралбайт. Кудайдын ырайы менен ушундай күчтүү ушунчалык алдыңкы кыз жаралып калды. Аны биз сактай албай калдык. Ал кыздын акылдуулугун, ал кыздын зиректигин эч кимге салыштырып болбойт. Келечекте өтө күчтүү кыз чыгат экен деп ойлочу элек. Мен кайнеси болуп, мен үйүмдө 5 жыл окуду. Акман айылындагы Осмонов гимназия мектебинде 7-класстан 11-класска чейин окуду. Ошол жерде мугалимдерден ар бир окуучудан интервью алсаңар да айтып берет. Манастануу проектисине бардык республикалардан 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга чейин жылда барып жүрүп биринчи орунду ала албай келген болсо, менин кызым катышкан жылы биринчи жолу барганда эле биринчи орунду алып келген. Ошол жерде Манастануунун неме жюрилери, ошол жердеги булуу манасчылар барды таң калган экен бул кыздын интеллектуалдык жетишкендигинечи.
Misal üчүн 10 суроо берсе, бир суроосу ката болуп 9-уна 1 секунддун ичинде ошондой чоң 3 илдикти 1 минуттун ичинде 9 суроосуна таптаза суроосуна жооп берип, барган эле жылы 1-орунду алды. Кийинки жылы дагы 1-орунду алып, Талас шаарында путевкаларды утуп алган, телефондорду утуп алган, барган жеринен грамота, диплому жок, кайтпайт эле бул кызчы. Ошентип биздин Акман айылындагы гүлдөшүнө аябай чоң салым кошкон. Биздин Бекмамат Осмонов атындай мектепти алдына чыгарганын эң биринчи лидер кыз ушул болчу. Оштогу Ош Педин институтуна чет тилдер факультетине өз күчү менен өтүп, Кыргызстандын дипломуна, кошумча Казакстандын дипломуна окуп аткан. 3-курстан баштап Казакстанга которулмак болгон. 3-курстан Казакстанга которулуп, андан ары Казакстан диплому менен Россиянын шаарларында мен иштейм, жеке иш каналдарында ачам. Англис тили боюнча мен көп нерселерди аткарам дечеле. Менин үйүмдө волонтерлор бар, волонтерлор менен эркин сүйлөшөт болчу. Ушу 3 айдын ичинде эле кадимгидей англис тилин өздөштүрүп, ошол жерде мугалимдерден дагы, кээ бир окуучулардан дагы ушунчалык өзүнүн эмгекчилигин, аракетчилигин көрсөтүп, бардын таң калтырган кыз болду да. Мен анын тайнеси болом, анан тайтасы дагы англис тилчи. Анын айтат эле, стюардесса болсомбу, же модель болсомбу деп туруп, жок, тайне, тайта, апам үчөөңөр тең англис тилчисиңер, силердин жолуңар жолдо мугалим эле болоюнчу деп мугалимдикти тандады эле. Мындан келечекте эң жакшы мугалим, эң жакшы апа чыгат эле, келечекте баатыр эле болом деген ниети бар болчу. Башка жаш кыздар эчтеке деп айтпайт, бирок бул кызым айтат болчу, мен бардык жактын өтөсүнө чыгамын, мектептин дагы, коомдук иштердин дагы, үйүмдү дагы жакшы карап, мен 10 балалуу боломун, баатыр эне боломун деп алдына өтө чоң максаттарды койгон экен. Ошол максаттардын жарымын койсо өлбөй калам эле билбейм да. Максаттары оор болуп калды. Эмне үчүн бул кыздымды деп алдырып койдум. Ошо бул жерде тикеден тике. Ошо Захирдин деген өзбек баланы соттоп, биздин колсо көрсөтсүн. Мен ошо Захирдин деген баланы азыр алдымда көргүм келет. Sen 18 жыл ушу мен дагы бала тарбияладың беле, апасын дагы бала төрөп, бала чоңойтуп алдың беле. Чоң энеси зарлап калды, чоң энесиндей болуп сен балага мээрим төгө алдың беле. Ошондой жооз, ошондой кылып чоңойтуп туруп анан кийин 5 секундада газга жадырып өлтүрө аласың өзүңдүн балаңды. Эмне үчүн анда самопалды коесуң ошол жерге? Эгер зарын болбогондо башка бирөө дагы жарылып калмайкен. Ошол жердегилер айтып атат, тайтасы кечээ күнү барып ошол жарылган жерди көрүп келди. Барса ошол жерде балдар айтты, буда да жарылган экен. Газдын салмагы, массасы аз болгондуктан кичине жарылып эле токтоп калган экен, адам өлүм болбогон экен. Анан кийин ошону сваркалаптыр. Сваркалагандан кийин 2-3 бала келип, Захидин аке, муну дагы иштетип атасызбы десе, деп эле кетип калган экен. Эмне үчүн андай кылат? Ошентип кетип калган экен, ошол жерделер айтыптыр, эмне үчүн мунуңузду жаңылабайсыз десе, деп эле койгон экен. Ал жерге бир бала келип иштеп кетип калган экен, бир балалуу аял келип иштеп кетип калган экен. Бирок менин кызымдын болгон немеси, өлүмүнүн себеби өтөшү бир жок нерсени бар кылып, бир нерсени 2 кылып, 2-ни 4 кылып бере турган жакшы сапаттары бар эле. Ошо Захидиндин бизнесин көтөрүп берем деп ушул ишке барды. Ал Захирдини көргөн жок, ал телефон аркылуу гана кыла бер, мындай кыл деп айтат экен. Бир күн жанагы шленгасы эскирип калган экен, чирип. Эмне кылышты билбей, Оштогу сиңдисинен сураптыр. Шленгасы эскирип калса эмне кылыш керек? Жалал Абадтын бир жеринде ошондой сататымыш, каерде бар экен деп сураптыр. Кимдир бирөөлөрдөн сураптыр. Мороженосунун тарелкалары жок экен, өзү базардан тарелка алыптыр, кашык алыптыр, жанда чөмүчтөрдү алыптыр. Анан смесин, начар смес кошот экен. Ширин эмес экен, адамдар келбейт экен, мен ага дагы бир смес кошуп, андан дагы ширин кызам, адамдар көбөйт деп, аны айткан экен досторуна, мен бул жерде өтө гүлдөтөмүн депчи. Ушундай гүлдөтө турган кыз болчу да. Ал кыз дүйнөнү гүлдөтүшү мүмкүн эле, Кыргызстанды гүлдөтүшү мүмкүн эле го. Эмне ушу бир өзбек кишинин самопал аппаратына жарылып калышы керек. Ошо кишини соттоп бергиле бизге. Камап, жөн эле камап. Таныштын көзүн
Neme kılbayt dedi. Karganın gözün çıkıbayt dedi. Tanış arkalı 2 yıldan keyin 3 yıldan keyin çıkıp ketmesin al kişi. Şunday Zarina dayı wunderkind balаны жоқ kılıp koydu. Bizge oşonu tap жазалап bersin. Biz oşonu uğabız. Bir Zarina emes. Dağı 40 aparatı var eken oşonun bardı ölüp kalışı mümkün. Emni üçün bizim Kırgızstanda jaşlar ölüşü gerek. Vallahi kiçinekey çok oytqo. Kiçinekeyin ele okuğa kıyım berilgen. Avası Jalabat'ta meme, ondan kitap köpeçili okuçuyla jakşın ol. Açıdan göçürme olup şerge geldik bala. Kızıma koy yürüyoruz desek bolma bir yere geldik. Biz okudu, ilimde kıyın jaktan kızıladı. Taylem sinekine eme geldi, o çettirdiler. O şerge barama ene dediler, ege cevap verdik. Öte erkeğe jakşı joş kız ele. Vallahi öte öyle, onlardan korku özünü zor bastır. Bu işte öyle koy balam, bari var. Peyser degen dele var, senden kandıp ayaylı balam. Ata sapası muğalim. Oşanti jakşın olup жүрdü, menin baktanan ene işleyim, kızlar basıda zerip ketemene de. Bardı, koy desem şöyle maraşat otamalar. 2 gün bardı, 3 gün bardı. 4. günden mağa okat kıl, koy balam desem, ben geçe cep durasın ene de. Anı kılıp verene keyin. Maşhur işler unutup kaldı. Koy balam, hazır kalayım gete geçsem, barıp men onlardı juup, tazalap, jakşına kaygılanan işleteyin ene. Bara vereyim de çurkap çıktım, men hep koşa çıktım. Maşhur toktap kaldı, çurkap var, çıkıp gitti. Men jaldırap gitti de öyle, men ağanday oyumda çok bolam. Men jaman kempir ol oyunda öyle tilep sürap çoğun öttüm öyle valla. Gittim, gelip, Çetideki maşitmen gelip, mağa tam ağaç kılıp, kıyın karatıyla elelele. Bana şunda tavata geldi, kalklayın balam, kanday kılayın. Ben gitmeyim boşanın orduna, Gülday kızımın şunday oldu. Katu kaygır özüm özüm. Şu ilatladı. Kıyın büyük otam. Men özüm, o magazinge yan bar bakın, üydüler. Çürüyorum ben, üzüm bala. Şu nevre çevreme, suyunu öyle oturdum öyle. Bunda katu gel otat balam, katu var otat. Kanday kılayın özüm basal basa. Özüm ben geteyim desem bolma geteverdi kızım kanday. Vurup kalıverdim özüm. Kayran kızımı karat çok oldu. Geleceğinde oyluğun oyları kıyım maksadı öyle. Maksatımı söz yok kanday kılayın balam. Ayla yok, Allah alıp kesse kana kızım canavar. Çok celpi otsa şu güyü çok der. Коопсуздук сакталбагандан ушинтип карачы кайран кыз өмүрү кыйылып отурат. Коопсуздук деген карайт. Карагылайым. Келечеги бар. 1-курсту быйыл англис тилди бүтүп чоң үмүттөргө талпынып аткандан ушундай болду. Касал болуп өлгөн нерсени эми кайгырып каласың. Чуркап эртө менен чоң энеси маршруткага салган кызды Abette skori meni nasilkamen alып ketip morgтан. Ушундай туугандар коопсуздук сакталбагандыктан мына кызыбыз өмүрү үзүлүп кетти. Эми бул кыз эле эмес, Кыргыздын дагы канчалаган кыздары ошондой нерсеге кабылышы мүмкүн. Бийлик деген ошо коопсуздук сакташ керек. Ал эги коопсуздук сактагандар акча албай, туура багытта барса, ушундай нерселер болбойт. Мына боло берет экен, сен мынча акча бер, мен буян бүтүрүп коем деген нерселер болбош керек. Ошондо Кыргызстан кичине болсо дагы коопсуздук мамлекет деп айтса болот. Кичине болсо. Көрдүңөр эми. Кайран кыз кетти мына. Бүгүн калдырып түтөп 3 күндөн бери турабыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим. Малик яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ажыратқанға ушул окулган Куран соң Мамбет кызы Заринага багыштап. Ушундай туугандар, биз жанагы газдалган суу саткан жердеги Заринанын азыр көрүстөнүнө ушул мирзөөгө келип турабыз. Анан баягы коопсуздук сакталбагандыктан ушундай өлүүлөр болуп жатат. Урматтуу ишкерлер, мындай коопсуздукту сактап, биз канчадан бери айтабыз, жана газ баллондоруңардын баардыгын карап, негизи ошону баары иретке келтирип, жумушка алып атканда да бүт нерсени баарын үйрөтүп, техника безопасности ошону коюңуздарчы. Дагы канча адам өлүш керек?